ГЭС өткөн жылдын декабрь айында 479.460 киловатт-саат электр энергиясын өндүрүп, сыноодон өткөн. Бүгүнкү күндө ал толугу менен ишке берилди. Долбоордун наркы 200 миллион сомдон ашкан. ГЭСтин жабдыктары Германиядан жана Чехиядан алынып келип, компьютерлештирилген. Техникалык мүчүлүштүктөр жаралса, эскертүү берилет. Башкача айтканда, электр энергиясын өндүрүүдө ар бир тетиктин өз калыбында иштеп жаткандыгын билүү мүмкүн. ГЭС суу сактагычсыз саатына 300 киловаттка чейин электр тогун өндүрөт. Тактап айтканда, суу бийиктиктен түтүк аркылуу агып түшкөндүктөн агымдын күүсү күчтүү. Бул өлкөдө ишке ашып жаткан жаңы тажрыйбалардын бири. Миллиондогон каражат сарптап суу сактагыч курбай эле агымдын күүсү күчтүү сайга генератор орнотуп, электр жарыгын өндүрүүчү оңой ыкма. Эң башкысы экологияга зыянсыз, экинчи жагы арзан, анан дагы бат ишке кирет. Биздин чакан ГЭСибиз суу электр чордонубуз баасы 1 киловаттка $1000. Нарынский каскад боюнча ал $3000 болот. 3 эсе арзан болуп атат да. Ошол андан тышкары биздин курулушубуз 1 жылда бүтөт. Бул атайын расчет кылынат. Гидрологический расчет кылынат. Биз деген акыркы 50 жылдын ушу дарыяда кантип суу акканын, ушу тегирмент сууда суу кандай деңгээлде акканын баарын изилдеп туруп, анан ошондон кийин биз расчет кылынат да. ГЭС өлкөдөгү ички инвестор тарабынан курулду. Ишкерлер каражатын кафе, ресторан же заңгыраган үй салбай, өндүрүшкө жумшап жаткандыгы жакшы көрүнүш. Жергиликтүүлөр жумуш менен камсыз болуп, экономикага салым болот. Инвестор үчүн деле жакшы киреше берет. Анткени чакан ГЭС кыска убакытта арзан бүтөт. Ишкер келечекте дагы башка кичи ГЭСтерди курсам деген ойдо. Биз деген айылга жакыныраак ГЭСтен баштадык. Өзүбүздүн планыбызда тегирменти 1 деген бар. Аны жакын арада баштайбыз. Тегирменти гана эмес, башка жерлерде курганга аракет кылып атабыз да. Например, бул Чүй областы болот. Буюрса, Көл областында да проектибиз бар. Ошо Көл областын баштайбыз. Анан Талас областы кылышты баштагыбыз келет да, 1 ГЭСтен. Андан тегирменти 1, биякта Чоң Кеминде дагы баштаган проекттер бар да. Аталган ГЭС өзүн актагыча өндүрүлгөн электр энергияны түндүк электр ишканасы 5 жыл бою 4 сом 70 тыйындан сатып алат. Бул ишкерди колдоо максатында. Мындан тышкары Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду ГЭС үчүн 144 миллион сом жеңилдетилген насыя берген. Жалпысынан мына ушундай 665 долбоорго каражат берүү каралган. 202 миллионго бүгүнкү күнү долбоорубуз бар. 4% менен беребиз, түз каражатын бергенде. Мына 10 банк бүгүн биз менен партнер болуп иштеп атат. Алардан 5% менен берип атабыз. Банктардан, партнерлордон бергенде 5 жылга берилет. 1 миллионго чейин. Мына 1 миллиондон ашык болсо, анда биз түз беребиз да. 10-15 жылга чейин бере алабыз да. ГЭС курулган сай анча деле чоң эмес. Аз көлөмдөгү суу менен ишкер Кемин районунун 10 000 түтүн кожолугун электр энергиясы менен камсыз кылууда. Кыргызстанда мындай шаркырабыккан сайлар дээрлик 7 дубандын ар бир колотунда бар. Бүгүнкү тажрыйба мына ушундай кичинекей сайдан бүтүндөй бир районго, бүтүндөй бир аймакка электр энергиясын өндүрүү мүмкүн экендигин көрсөтүп олтурат. Кыргызстанда демек ар бир айыл өкмөтү инвестиция тартуу менен өз аймактарын өздөрү электр энергиясы менен камсыздап алса болот. Кутман Маматазимов, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Чүй облусу.